Токой дарыясынын тазалыгы. Илгери Чытырман Токойду аралап аккан Токой дарыясы жашачу. Андагы суу таза жана тунук болгондуктан Токойдогу бардык жаныбарлар андан суу ичкенди жакшы көрүшчү. Бир күнү Токой жаныбарлары тазалык боюнча мелдеш өткөрүүнү чечишет. Ар бир жаныбар аны таза жана кооз кылуу үчүн өзүнүн жашоо шартын түзүшү керек болчу. Кичинекей түлкү эшигин жууп, кире беришти булгап турган бардык жалбырактарды жана бутактарды алып салды. Коён таштандыларды жана сынган бутактарды чогултуп, айлана чөйрөсүн иретке келтирди. Карышкыр болсо уясын ашыкча топурактан, таштардан тазалады. Ошентип олтуруп, Токой дарыясы эң таза болуп калды. Жаныбарлар анын жээгине чогулуп, суунун кантип тазарып, күнгө жылтылдап жатканын көрүштү. Ал эч качан болуп көрбөгөндөй таза, тунук болчу. Жаныбарлар тазалык алардын үйүн гана көркүнө келтирбестен, бардык жандыктардын дени сак жана бактылуу өмүр сүрүшүнө жардам берерин түшүнүшкөн. Алар Токой дарыясын ар дайым таза жана кооз бойдон сактап коргоону чечишти. Бул мисалдын сабагы жөнөкөй. Тазалык бул дүйнөбүздү кооз жана ден соолукта сактоого жардам берген маанилүү сапат. Айлана чөйрөбүздү таза сактоо менен биз өзүбүз үчүн жана айланабыздагы бардык жандыктар үчүн жашоону жакшыртабыз.